Арабаңыз кадырлуу көрөрман. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсүн баштайбыз. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Быйыл Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасына өттү. Жылдагыдан айырмаланып, жаңы окуу жылынын башталышы менен 1 жана 2 класска окуучулар кабыл алынды. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл өлкө боюнча 227 миң окуучу мектеп босогосун аттады. Ошондой эле Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде бир катар билим берүү тармагындагы маселелерге токтолду. Биз бүгүнкү эфирде билим берүү тармагындагы маселелер, ошондой эле 12 жылдык билим берүүнүн өзгөчөлүгү жана анын артыкчылыктары тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүнкү эфирибиздин коногу Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдылдаева жана Бишкек мэриясынын билим берүү департаментинин баш кадиси Гүлира Молда Исаева айым конокто. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Гүлшан айым жаңы окуу жылынын башталганына 1 ай болоюн деп калды. Быйыл Кыргызстан алгачкы ирет 12 жылдык билим берүү системасына өттү. Өлкөдө азыр абал кандай мектептерде, маалымат берсеңиз? Бизде республика боюнча 2394 мектептерибиз бар. Бул оптимизациядан кийин болгондон кийин дагы азыр 2394тө биз азыр ошол Нацстаткомдун эсебинен айтып келатабыз. Андан тышкары, эгер бизде жылына 1,5 миллиондон ашык бала окуса, быйылкы жылдын санына карата 1,600,000 жетти балдар. Анткени бизде 1-2 класс быйыл өзгөчө ошол 12 жылдыкка өтүү максатында 1-2 класстын балдары кабыл алынды. Бүгүнкү күнгө чейин азыр балдарды алып мектепке киргизип атабыз. Анткени жалпы республика боюнча жанагы түндүк менен өткөн балдардан да тышкары жана жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдардын дагы категориясы бар. Андан тышкары дагы мисалы сырттан келген миграциянын эсебинен дагы ошо сырттан келген балдарды дагы бүгүнкү күндө ошол мектептерге жайгаштырылууда. Айта кетсек, мисалы 2 класска 160 миңден бала, 160 бүгүнкү күндө ошол жанагы электрондук каттоодон 160 миң бала каттоодон өттү. Бул 2 класска, 1 класска 120 миң бала, 120 миңден бала ашык ошол электрондук каттоодон өтүүдө. Айта кетсек, ошол жанагы реформанын негизинде бизде быйыл базистик окуу пландар, стандарт, эң биринчиден бул жаңы мыйзамдын негизинде биз жаңы стандарттардын баарын иштеп чыктык. Предметтик стандарттардын баары теңадан каралды. Базистик окуу план. Бул эң биринчиден ошол атайын мурдагы 2 базистик, эгер биз жылда бир эле базистик окуу планды түшсөк, быйылкы окуу жылына карата биз 2 базистик окуу, ошол 12 жылдыкка өтүү базистик окуу план программанын негизинде, анан 11 жылдык бул ошо эскиче өтүп келаткан класстарга, бул 11 класстын эсебинен 11 класстык базанын негизинде ошол базистик окуу пландардын баары бекитилип, бүгүнкү күндө ошо мектептин баардыгы программанын негизинде сабактар өтүлүп келип атат. Президент Садыр Жапаров ушул өткөндө белгиледи да, берген маегинде 1 жана 2 класска кабыл алынган окуучулардын саны көп болгондуктан айрым мектептерде орундар жетишсиз болууда деген. Ал республикадагы абал кандай азыр? Аймактарда калкы көбүрөөк жайгашкан шаарларда? Бул көбүнчө жана миграциянын эсебинен айтып кетсек, бул жана Бишкек ош шаарындагы мектептерге азыр өзгөчө күч келип атат. Анан жанагы жерлерде жанагындай районный центрдагы ошо шаардык мектептерге, кичине кээ бир мектептерге мындай өзгөчө балдардын саны көбүрөөк, айта кетсек болот ошондой мектептер. Бул да өзүбүздүн анализдерибизди жүргүзүп келип атабыз. Ошол бүгүнкү жаңы окуу жылына карата биз дагы ошо жергиликтүү бийликтер менен да карап атабыз. Мисалы кийинки келечекте мисалы кайсыл жерлерге ошол мектептерди салса болот. Мынакей өзгөчө эң кыйын болуп жаткан бул Бишкек шаарына да айтып кетсек болот. Анткени мындай жаңы, эгер мурда мындай бошураак мектептер болсо, быйылкы окуу жылда мектептердин баардыгы тең толугу менен ошол мектептерге балдардын саны көбөйгөн да. Бул 12 жылдык реформага өтүп атканына да караштуу, андан тышкары дагы ошо калктын санына жараша дагы ошол көбүнчө ички сырткы миграциянын эсебинен балдардын саны көп деп айтып кетсек болот. Анткени
Биз жанагындай түндүк менен балдарды мектепке кабыл алып атыкпы? Ошол түндүк менен кабыл алып атканда ошондо көп эмелер биринде да байкалды. Ошол мисалы бизде ички тышкы миграциянын эсебинен мисалы түндүктө өзүнүн ошол пропискасы менен жашап аткан балдар булар автоматически эле мектепке кирип калган. А ошол эмеге пропискага турбаган балдар бул милдеттүү түрдө туруш керек. Анткени эң биринчиден бул коррупцияны жок кылышы ошо мектептеги маселени. Мисалы бул бир эле гана билим берүү эле гана тармактан эмес, башка тармактан дагы көп көйгөйлөрдүн баары чыкты. Бирок ошол калкты туура келтирүү максатында андан тышкары да ошол мектептердеги балдардын толук сандуу, мисалы бир мектептен бир мектепке көчкөндө ошол электрондук базадан дагы көрүлүп туруш керек. Бул дагы өзүнчө бул коррупциянын мындай сыртка чыгуу максатында да бул иш-чаралардын баары өткөрүлдү. Коррупцияларды алдын алат, Ооба, алдын алат. Түшүнүктүү. Гүлир айым, мындан кийин Бишкек шаары калктуу өлкөдөгү эң чоң шаарыбыз, эл дагы көп, окуучулардын дагы саны көп дегендей. Биздин кесиптештерибиз өткөндө барып келди. Бул мамлекеттик ипотекалык компания курган үйдүн биринчи кабатында кошумча класстар ачылып жаткан экен. Мектептерде негизи эле окуучулардын дагы саны көп. Бүгүнкү күндө биринчи, экинчи класстар кошумча кабыл алгандыгына байланыштуу ушундай кошумча дагы окутуу класстарын ачуу боюнча кандай иш-чараларды уюштурууну, өткөрүүнү пландап атасыздар? Ошо жогоруда Гүлшан Кушбековна туура белгилеп кетти да. Баягы ички миграция, сырткы миграция, анан шаардын калкынын өсүшүнүн ошо таасири менен жылдан жылга окуучулардын саны өсүп келе жатат. Албетте баягы окуу корпустары, кошумча корпустар, жаңы мектептер салынып жатат. Ошого карабастан балдардын саны да калктын саны да өсүп жатат да. Ошондуктан быйылкы жылга, жаңы окуу жылына Бишкек шаары 260 миңден ашык окуучу менен окуу жылын баштадык. Былтыркы жыл окуу жылын биз 236 миңден ашуун окуучу менен аяктаганбыз. Бул эми биринчиден ошо биз 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн алкагында ошо 2 классты кабыл алып атыкпы, биринчи жана экинчи. Ошондуктан балдардын саны дагы өстү. Мектепте эми орундардын тартыштыгы буга чейин да болуп келген. Быйыл биз ушул көйгөйдү баягы өзгөчө сездик, анткени 2 эсе көбүрөөк балдар келгени үчүн. Сиз айтып жаткан ошол мамлекеттик ипотекалык компания салган көп кабаттуу үйлөр түшкөн жерде, ошол жерде ошол социалдык объект каралбаган үчүн ал жерде калктын саны өтө жыш болот экен. Ага чейин ал жерде номер 40 мектеп бар да, азыр бар. 40 мектепке ошол эгер ипотекалык компаниянын үйлөрү толук калк жайгашса, таптакыр эле батпай калчудай экен. Азыр эле 40 мектепте ошо окуучулар саны абдан ашып аткандыктан 3 сменде окуп атат мектеп. Анан ошол президентибиздин тапшырмасы менен ошол ипотекалык компаниянын үйлөрүнүн биринчи кабатынан ошол 40ка жакын окуу кабинети бөлүнүп берилген жатат. Азыркы учурда ошол эмеректерге тапшырык берүү, жууп тазалоо, анан баягы класс кабинеттерге ылайыкташтырып, дааратканаларды бөлүштүрүү, ортосунда тосмолорду коюу деген иштер жүрүп жатат да. Буюрса, даяр болсо 22 окуу кабинети, андан сырткары жана иримдерге айрым сабактардан окуучулар 2 бөлүнүп сабак өтөт да, ошого чакан кабинеттер буюрса берилсе 40 мектепке мындай жакшы көмөк болот да. Жеңилдетчү элеме. Жеңилдик болот. Ошол биринчи кабаттагы окуу класстарына канча окуучу? 700гө жакын окуучу батырсак болот экен. Ушундай эле көйгөйлөр Бишкектин башка мектептеринде дагы бар да. Анан алардын санын азайтуу боюнча башка жактарга ушундай окуу кошумча класстарын ачуу боюнча тапшырма берилди. Негизи бирок сиздердин компетенцияга кирбесе дагы сурагым келип атат. Алдыда кандай иштерди мерчемдеп пландап жатасыздар? Биз буга чейин ошол анализ болду да. 12 жылдыкка өтүүдө биз биринчи жана экинчи класс алабыз деп. Анан эң биринчиден биз ошо жакын жайгашкан бала бакчаларга эгер батпаган балдар болсо жайгаштырабыз деген пландар болгон.
азыркы учурда ошо 4 мектебибиздин 1-класстары бала бакча имаратында окуп атышат. Бул саны өтө көп болуп, класс кабинет жетпей калган мектептер. Азыркы учурда 4 мектепте бир 600-дүн тегерегинде балдар 1-класстар бала бакча имаратында окуп жатышат. Андан сырткары эми ошол оптималдаштыруу максатында өзүңүздөргө маалым болгондой эле биз 2 мектепти бириктирдик. 14 жана 37 мектептер. Бул дагы бир жолу да ушул көйгөйдү чечүүнүн. Андан сырткары эми ошо жакын жайгашкан мектептерди оптималдаштыруу деген бир жолу бар. Андан сырткары мектептин баардык ресурсун колдонобуз да. Эч бир бош бөлмө кичинекей болсо да калбайт. Анан мектеп директорлору смендерди баягы сабактарын жүгүртмөсүн ушундай кылып түзүшөт. Класстар баткыдай кылып. Бишкек шаарынын ичинде азыр баягы дээрлик бардык мектептер 3 смен менен окуп атат деп айтсак болобу? Дээрлик. Бардыгы, 2 смендүү дагы мектептер бар. Бул эми анча толбогон, баягы нормадагы мектеп. Мисалы, мектептин долбоорлук кубаттуулугу 600 боло турган болсо, же 660. Ошол мектепте бир 1300, 1500 бала окуса, бул 2 сменге нормалдуу батат. Ал эми жанагы ошол эле 1200 долбоорлук кубаттуулук менен 5000 окуучу окуп аткан болсо, албетте ал 3 смен подсменка менен окуп атат да, башталгыч класстар. Мисалы, конуштарда да мектептер бар, ал жактарда деле ушундай эле көйгөй, бирок айрым ата-энелер баягы шаардын бир четинен экинчи четине чейин балдарын алып келип окутушат. Анын ичинде баягы автобустар менен келип кетүүдө окуучуларга негизи кыйындык жаратат эмеспи? Ушул боюнча сиздер алдын ала ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түйүңүздө жаныңызда мектеп болсо деп өттүңүздөр ушундай? Жыл ичи жүрөт. Мектеп тарабынан дагы бизге ата-энелер келет. Ошол сиз микроучасток деген түшүнүк бар Бишкек шаарында. Ошол дарек кайсы мектепке тиешелүү болсо ошол жерде окугула деген түшүндүрүү ишин биз жыл бою жүргүзөбүз. Бирок эми ата-эненин тандоосу бар да, тандоосу бар. Буга чейин билесиздер, биздин борбордук мектептер баягы статусу бар болчу. Лицей, гимназия статусу. Ошол статуска карап ата-энелер баягы мектепти тандап, сиз айткандай эле шаардын бир четинен борборго алып келчү да. Азыр деле ошол көрүнүш бар. Эми ата-эненин укугу бар, баланын билим алууга укугун биз ошол дарекке мындай чектеп кое албайт экенбиз, бирок биз ар дайым айтабыз. Азыр баардык мектептер окшош, бир программа менен окуйт. Лицей, гимназия деген тереңдетүү статус жок. Ошондуктан жакын жайгашкан мектепке убактыңызды да үнөмдөйсүз. Баланын да убактысын, анан коопсуздугу бар. Сиз айткандай автобуска түшүш керек, автобус күтүш керек, же болбосо Бишкек шаарында андан сырткары жолдордун тыгыны деген дагы маселе бар. Биз түшүндүрүп айтып эле келе жатабыз. Мисалы, Гүлшан Кушбековна айтып кетти. Электрондук каттоо. Бул деле биринчи этабында ошол кайсы жерде ата-эне катталган болсо ошол мектепке. Бул дагы кандайдыр бир ошо тартипке салат да. Бирок болбой эле эми Бишкек шаарында баягы кыймыл болот да. Ата-энелер жарандар жашаган жерин алмаштырат, үйлөрүн алмаштырат, анан жакын жайгашкан мектепке жайгаштырыш керек. Тескерисинче жок, улуу балдарым ушул мектепти бүттү, менин кичүү балдарым принципиал түрдө ушул мектепти бүтүш керек деген дагы ата-энелердин тандоосу бар. Ошон үчүн бизде баягы кыймыл ошон үчүн көп да. Учурлар болот. Жок, балам кыйналып кетти, мен жакын жайгашкан мектепке барат элем. Анын үстүнө окутуу тили деген дагы бул жерде таасири бар да. Балам ошо орус тилдүү садик бала бакчаны бүттү эле, кыргыз тилдүү мектепке бере албайм деп анан ушундай тандоолор болот. Түшүнүктүү. Рахмат. Гүлшан айым, мынакей 12 жылдык билим берүүнү алгачкы ирет киргизип атпайлыбы өлкөдө? Бул негизи дүйнөдө кеңири жайылган практика экен. Бир топ өлкөлөрдө мурдатан ишке ашырылган, кошуна өлкөлөрдө дагы дээрлик аягына чыгып калган экен. Ушул билим берүү системасынын артыкчылыктуу багыттары, өзгөчөлүгү туурасына токтолсоңуз. Эми көп учурларда бизде мисалы бизге дайыма көп суроо берип атат да. Мисалы 12 жылдыктын эмне кереги бар депчи.
эми Кыргызстан өзүнчө бөлүнүп кете албайт да, бул эл аралык стандарт деген бар, международный стандарт депчи. Мисалы биз дагы ошол билим берүү тармагында дагы Кыргызстан дагы тең таймашып, ошо билим берүү жагынан биз да өзүбүздүн стандарттардын негизинде биз да өзүбүздү көргөзүшүбүз керек. Мисалы ал өзүнчө биз башка мамлекеттердей болуп эле мындай жабык мамлекет эмеспиз, биз ачык. Эл аралык стандартка чыккандан кийин, эл аралык эмеге деңгээлге чыккандан кийин ошо билим берүү стандарты дагы, билим берүү программаларынын баардыгы тең мындай таймаш менен чыгыш керек. Мисалы башка мамлекеттер 12 жылдык өтүп атса, эмнеге Кыргызстан өтпөйт анда? Башка 12 жылдыкта. Ошондо эгер биз ошо 11 жылдык мойдон эле же болбосо кээ бирлер айтат, 10 эле жылдык кылып койгула, же болбосо 9 эле жылдык. Анда Кыргызстан өзүнчө жабык мамлекет болуш керек да. Бул жерден мисалы башка чет мамлекеттик келген кишилер деле биз бул жакка келип окушат, алардын өздөрүнүн эл аралык стандарты менен. Алардын балдары дагы кийин өзүнүн элине кеткенден кийин алардын стандарттары ошо туура бизге келиш керек. Же болбосо биздикилер сыртка чыккандан кийин биздикилердики да сыртка чыгып кайра келгендегидей биздин стандарттар да туура келиш керек да. Негизи бул международный уровень деп коет. Бул өзгөчө билим берүү тармагы, бул биз өзүбүзчө эле Кыргызстан болуп кала бербейбиз. Ошондуктан бизде көп учурларда азыр жакын карада эле бизде пиза өттү. Мисалы мен айтып кете албайм, биздин Кыргызстандын балдары безграмотный деп айта албайм. Анткени баары укуганды билет, жазганды да билишет, өзүнүн укуктарын да билишет, баарын билет. Бирок бизде жанагындай эл аралык таймашта келгенде акыркы орундарда алып калып атпайбы? Себептери эмне болгондо? Бул просто элементардуу түрдө бизде мисалы билебиз, бирок ошо өзүбүздүн билимибизди колдоно албайбыз. Ошондуктан бул мамлекеттик стандарттардын негизинде деле биз бүт программаларыбызды, мамлекеттик стандарттарыбызды, предметтик стандарттарыбызды баарын тең өзгөртүп атабыз. Эмне себептен? Анткени кээ бир учурларда эмне эле Кыргызстан артта калып калат, бизден жана эл аралык дүйнөдөн жана оцениваниядан алып келсе эле биздики артта. Мындай карасаң балдарыбыз деле билимдүү, мугалимдерибиз деле билимдүү, бирок билим деңгээли эмнегедир артта. Элементардуу түрдө булар мисалы жашоодогу, мисалы өзүбүздүн билимибизди биз жашоодо колдоно билишибиз керек. Биздики баары билимдүү, бирок ошо жашоодо бала эмес, мугалим кээ бир учурларда өзүнүн билимин алып кете албайт экен. Ошондуктан быйылкы жылы биз өзгөчө стандарттардын баарын өзгөртүп, мисалы 12 жылдык реформага өтүп атканда деле жылдагыдай мугалимдерибиз бизди эс алган жок. Аны ачык айтып кетиш керек. Өзгөчө жана методисттерибиз, завучтарыбыз бул жайыбой окуудан өтүп чыгышты. Булар келгенде дагы, ошол методисттер келгенде дагы өзүнүн мектептеринде да ошолордун баарын жайылтылат. Анан азыркы дагы былтыркы окуу жылында бизде жана пизадан өтпөдүкпү, эл аралык баалоодон өттүк. Бул баалоо дагы кандай системаларды көрсөтөт, кандай результаттарды, чоң анализдердин баарын алып чыгат. Мисалы Кыргызстандагы билим берүү деңгээлинде ички бүт кандай көйгөй жаралып атат, ошолордун баарын тең алып чыгышат да. Ошонун негизинде биз азыр ошол 12 жылдык бул STEM программа болгондо да биз мурункудай эле болуп эле жана Советтер Союзунда болуп эле кыргыз тили, орус тили эмес, ошол өзүнүн жанагындай предметтик сааттар, булар бирине бири ошо жашоого байланыштуу программалардын баардыгы тең иштелип чыгып, ошо мугалимдердин баары бүгүнкү күндө окутулду. Демек ошого ылайыкталып бүтүндөй методика дагы, окуу китептери дагы алмашат да. Алмашып атат, ооба. Мисалы чет өлкөдө ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө балдарды бир багыт менен окутушат го, өздөрүнүн кызыккан тармагын карап, мисалы математикага жакын баланы так илимдерге багыттап окутушат, анан гуманитардык багытка жакынын атайын тил, адабият жака багыттап окутушат. Ушул боюнча дагы бизге мындай бир багыттап окутуу киргизилеби алдыдагы жылдарда? Бизде негизи бир эле гана жалпы билим берүү тармакта эмес, ошо мектепке чейинки, ошо баланын моторикасынан баштап, мисалы кайсыга багытталган, баланын кайсыга жөндөмдүүлүктөрү көбүрөөк күчтүү алынып кетет. Ошол эле бизде жана предметтик стандарттардын баары иштелип чыкпадыбы? Бул стандарттардын баары биз жалпысынан беребиз балага. Жалпы билим берүү мектеп болуп атканда жалпысынан. Бирок ошол эле заматта баланын жөндөмдүгү, билими ошол эле предметтик стандартта мугалимге көрүнүп калат. Бул баланын канчалык деңгээлде кандай багыттар болуш керек.
Андан тышкары дагы бизде моундай мамлекеттик стандартта жана инклюзивдик билим берүү багытындагы белгиленген, мисалы элементардуу түрдө жана мүмкүнчүлүгү чектелген бала кандай мисалы элементардуу нерселерди билиш керек. Балким мисалы кыйын математик болуп кетпесе, балким адан кыйын жакшы жанагындай повар болот, же болбосо швея, ушундай эмедик багыттарда профилдик билим берүү багытында да багытталып кеткен да. Ошондуктан көп учурларда ошол мугалимге дагы бул чоң жеңилдик. Эмесе мисалы биз мурункудай кылып эле жанагындай бир алфавитти же болбосо китепти эле окутуп, ошо басым кыла бербестен, анткени көп учурларда биздин эски программалардын негизинде бала окуп аткан жерине ошо чарчап кетет. Бала эмес, мугалим деле чарчап кетет. Мугалим эмес, үйгө барган ата-энеси, ошо балага окутуп аткан ата-эне да чарчап кетишет да. Ошондуктан бул көп учурларда жанагындай жашоого багытталган STEM программалардын баары. Мисалы бул научный подход деп коет. Ошол илимий жагынан багытталып, ошо баланын өзүнүн таланттарын бери алып чыккан программалардын баары иштелип чыккан. Бул мынакей быйылдан баштап окуучулар мектепке 6 жашынан мурдатан деле анча-мынча барып келишкен, бирок быйыл жапырт массалык түрдө 6 жаштан баштап мектепке барып атат. Анан ата-энелердин арасында бир айрым түшүнбөстүктөр жаралып атат да. 6 жашынан барганда булар жана алдын ала даярдоодон өтүп туруп барыш керекпи же мектепке кийинки жылдары же мектепке тамга тааныбай эле барып ошол жактан даярдыктан өтүп анан окуусун улантып кете береби? Мисалы бизде азыр быйылкы жылы ошол жанагы 2018-жылкы балдар бул 6 жашардагы балдар, анан 2-класска жанагы 6 менен 7 жашардын ортосунда жанагындай 480 сааттык мектепке даярдык программаларынын баарынан өткөн балдардын баардыгы теңетилген. Кийинки жылы булар 6 жашардан бала уже жөн эле өзү эле мектепке кабыл алына берет. Анткени бул жерден бул уже биз өттүк да, уже бир этап менен өттүк да, 12 жылдык менен. Кийинки жылкы балдар ошол мектепке даярдыгы жок эле кете берет. Бирок биз мисалы цель устойчивого развития деп коет. Бул цель устойчивого развитияда дагы кийин келечекте азыр бала бакчаларында санын көбөйтүп атабыз. Мисалы келечекте ошол 30-жылга чейин бир 60-70 же 80% бала ошол бала бакчадан барып, ошо мектептеги даярдык болуп калат да. Ошол бала бакчага барган бала, анткени бул эң биринчиден социалдаштыруу да. Ошол балдар ошол мектепке мындай милдеттүү түрдө ошол мектепке кабыл алынып калат деген. Бул мисалы 3 жаш келечекте максат ошо 3 жашар бала кийин уже 6 жашардан кийин ошо мектепке өтүп кете берет да. Түшүнүктүү. Мына азыр айтып атабыз, мектепте окуучулар көп, 300 менен окуп атат. Бир класста 50дөн, айрым жерлерде 60тан мына Г класска ушундай көп класста окуган мектептер бар экен да. Анан мугалимдер боюнча токтолсок, мугалимдерге абал кандай азыр? Мугалимдер жетиштүүбү негизи эле? Бишкек шаар боюнча сиз жооп берсеңиз. Мугалимдердин жетишсиздиги жыл сайын эле бар. Башкача айтканда бош орундор. Бул көбүн эсе орус тилдүү класстарга предметтик мугалимдер. Өзгөчө физика, химия, география, ушул илимдерден мугалимдердин тартыштыгы бар. Быйыл болсо ошол башталгыч класстардын мугалимдердин тартыштыгы дагы сезилди. Себеби дагы бир класс көп келген үчүн айрым мектептерде ошо өтө класс комплекттер көп болуп, сиз айткандай көп класс комплект болгон мектептерде ошол бир мугалим эгер мүмкүнчүлүгү болсо, убактысы жетсе, башталгыч класстан 2 класста алып окутушуп атат. Ал эми башка предмет мугалимдерди болсо, эми бүтүрүүчү жогорку окуу жайлар менен тынымсыз байланышып, сурап, бүтүрүүчүлөрдү алып келип, чакырып иштеткенге ошо аракет кылып атабыз. Гүлшан айым, мынакей быйыл окуу жылынын башталышында жылдагыдан айырмаланып мугалимдерге ноутбуктар дагы таркатылды. Алар канчалык деңгээлде республика боюнча канча мугалим ноутбук менен камсыздалды, канчасына дагы алдыдагы таратылат? Бул эң биринчиден бизде ноутбук менен таратылганда жана STEM программалардын мугалимдери болчу.
Андан тышкарыдан кийин дагы экинчи этап менен келгенде бизде милдеттүү түрдө методисттер менен завучтарды камтыдык. Андан тышкары англис тилдүү мугалимдерибиздердин баарын камтыдык. Эми мисалы айтып кете албайм, эми 100% деп, бир 60-70% мугалимдерди биз ноутбуктор менен камтыдык. Эми республика боюнча. Алар алдын ала даярдыктан өтүп, ичинде баягы программаларды колдонгонду толук билишет, Бүт программалардын баардыгын тең ошол ноутбуктарга баары жүктөлүп, жана STEM программалар кантип окутулат, элементардуу түрдө ошо кээ бир жана предметтик стандарттардын баардыгын тең ошол ноутбуктарга атайын жүктөлгөн, ошо мугалимдерге жеңилдиктер болсун деп. Бул өзү ошол ноутбуктар дагы өзгөчө жанагындай акылдуу ноутбук дегендей программаларын баарын тең жүктөп, анан мектептердин баарына таратылды. Түшүнүктүү, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз бул жолку эфирде мектептердеги көйгөйлөр, 12 жылдык билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдылдаева жана Бишкек мэриясынын билим берүү департаментинин баш кадиси Гүлира Молдойсаева айым болду. Эфирди сиздер ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, ошондой эле Facebooktагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.